Маалымат бөлүмүнүн Үмүт телестудиясынын жаңыланган студиясынын ачылуу аземи болду. Бул күнү Нур студенттик гезитинин 30 жылдыгы да белгиленди. Окуу жайдын жамааты телестудия жана студенттерге түзүлгөн шарттар менен таанышты. Студия көп багыттуу программа тартууга ылайыкташып, керектелүүчү жабдыктар менен толукталды. Мындай шарт маалымат бөлүмүнүн сапаттуу иш алып барып, маалыматтарды ыкчам жеткирип туруусу үчүн түзүлдү. Үмүт телестудиясындагы бул саамалык тууралуу алдыда сөз болот. Ошмунун Үмүт телестудиясы жаңыланып, заманбап техникалык жабдыктар менен толукталды. Студиянын ачылуу аземине ректор Кудайберди Кожобеков баштаган ректордук жамаат, Ош шаарындагы ММКнын өкүлдөрү, журналисттер катышып лентасы кесилди. Үмүт телестудиясы аябай мындай жаштардын алгач ачылган күндөн баштап эле ушул жер мындай чыгармачыл жаштардын аябай умтулган, ушул жерде келип иштесем, Үмүттүн эфиринен чыксам деген аябай бир чоң мектеп, сонун мектеп болчу да ошол убактарда. Анан мен азыр көрүп аябай кубанып атам. Жакшы жагына сонун кылып мына акыркы заманбап үлгүдө шарттардын баардыгы түзүлүптүр, камералар, жарык берүүчү аппараттар, жабдуулар, мына Харамекей студия, башка студиялардын баардыгы мындай бир мобилдүү болуп түзүлүптүр. Бул ошондой эле студенттик Нур гезитинин 30 жылдык мааракеси белгиленди. Нур гезити дагы өзүнүн 30 жылдыгын белгилеп атыптыр. Менин дагы жаштыгым ушул жерде алган, чарбачылыгым ушул жерде такталган. Ошон үчүн баарыңыздардын калемиңиздер курч болсун, талантыңыздар өркүндөй берсин. Эң башкысы турмуштун ар кандай өңүтүн таамай, таасын, анан ыкчам чагылды. Студия көп багыттуу программа тартууга ылайыкташып, керектелүүчү бардык техникалык жабдыктар менен толукталды. Мындай шарт маалымат бөлүмүнүн сапаттуу иш алып барып, маалыматтарды ыкчам жеткирип туруусу үчүн түзүлдү. Ошондой эле журналистика тармагына кызыккан жаштарга практикалык жактан ар тараптуу өзүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бүгүн биз мына 1 жылдан бери план кылып, ушул университеттин Нур гезити, Үмүт телестудиясы юбилейлик жылдары болуп атат. 30 жылдык юбилей болуп атат. Ошого байланыштуу ушул Үмүт телестудиясыны толугу менен заманбап кылып модернизация жасаганбыз. Андан сырткары ошол жалпы эле коомчулук менен байланыш борборун жаңы заманбап техникалар менен жабдып, бүгүнкү майрамга келип отурабыз. Ошондуктан мен биринчи кезекте ушул студияда иштеген, биздин гезитте иштеген, 30 жылдык аралыкта иштеп кеткен баардык биздин кесиптештерге, кызматкерлерге ушул майрам менен куттуктабаймын. Учурда телестудия тарабынан университеттин жаңылыктары, маалыматтары чагылдырылып, таанып билүүчүлүк программалар, автордук көрсөтүүлөр даярдалып келет. Жаш журналисттердин, деги эле чыгармачылыкка кызыккан жаштардын башын бириктирген, жаштар үчүн сонун бир ордо болуп берген, борбор болуп берген аянтча бул ушул медиа борбор. Бул жерде көбүнчө журналистика адистигинде билим алып, теориялык алган билимин кайра практика жүзүндө бышыктай турган мыкты бир аянтча десек болот. Үмүт телестудиясы 1998 жылы Ошмунун ошол кездеги ректору Бектемир Мурзибраимов жана тарбия иштери боюнча проректору Каныбек Исаков тарабынан 12 октябрда ачылган. Университеттин базасында студенттик телестудияны ачуунун негизги максаты таланттуу жаштарды колдоо, маданият, искусство, илим-билим жаатындагы маалыматтар менен тиле көрүүчүлөрдү камсыз кылуу. Ошондой эле жаштар үчүн пайдалуу кеңештерге бай, тарбиялык маанидеги жана оюн зооктук программаларды даярдоо, видео архивдик материалдарды сактоо болуп саналат. Улуу Британиянын Лондон шаарындагы Брунел университетинин саламаттыкты сактоо департаментинин директору Джон Коссар жана илимий кызматкер Эл Маркал Ошмуда болуп, окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков менен жолугушту. Жолугушууда эки окуу жайдын ортосунда медицина тармагындагы магистратура жана PG докторантура багыттарында биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу, академиялык мобилдүүлүк, маданий билим берүү, илим изилдөө жааттарындагы кызматташтыктары камтыган келишим боюнча пикир алышты. Брунел университети тууралуу кийинки материалда. Биздин келгенибиздин себеби Ош мамлекеттик университети менен биргелешип кызматташууну көздөп жатабыз. Алдыда жаңы программалардын негизинде магистратура, PhD докторантура,
студенттерди жана окутуучуларды тажрыйба алмашуусу боюнча кызматташабыз деп жакшы пландарыбызды коюп жатабыз. Бүгүндөн баштап ОШМУ менен таанышып, окуу жүктөмдөрүнүн негизинде программаларды иштеп чыгабыз. Ош мамлекеттик университетине чоң рахмат, аябай жакшы тосуп алышты. Биздин ректорубуз Кудайберди Гапаралиевич Англияга иш сапары менен барганда, Брунель университетине ал жерде ушул договорго кол коюу маселелерди пландаштырып келген. Бул кандай договор? Бул договор боюнча бизде билесиздер PhD-де жана магистратурада саламаттык сактоо жана медицина боюнча багыт боюнча чогуу программаларды алып баруу, долбоорду ишке ашыруу боюнча бул ответный визит. Ташкент медициналык академиясынын Ургенч филиалынын директору эл аралык байланыштар боюнча орун басары Давранбек Батыров аталган окуу жайдын башкы юристи Кайрат Нуруллаев ОШМУдагы иш сапарынын алкагында окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков менен жолугушту. Анда эки университеттин ортосунда өз ара билим берүү жана илимий кызматташтык багытындагы келишимге кол коюлду. Келишимге ылайык эки окуу жайдын медицина тармагында билим алган студенттери, ординаторлору жана профессордук окутуучулук курамы академиялык мобилдүүлүк багытында кызматташат. Андан сырткары биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, эл аралык долбоорлорго катышуу, конференция, конок лекцияларды уюштуруу маселелери да каралган. Мы знаем очень много студентов из дальнего зарубежья, поэтому вот обмен опытом наших преподавателей, наших профессоров, это очень полезно, и для будущего мы стараемся вот развивать наше сотрудничество с этим вузом. Нам очень понравится. ОШМУда көчмө сүрөт көргөзмө старт алды. Ноябрь айында белгиленген бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө, эл аралык студенттер күнүнө карата ОШМУ жаштары сергек жашоо үчүн аттуу бир айлык жарыяланган. Бир айлыктын алкагында жаштарды билим алууга, сергек жашоого, өнөр үйрөнүүгө, дени сак жашоого үндөгөн сүрөт сынагы өтүп, жыйынтыгы чыгарылды. Сүрөт сынагында искусство факультетинин студенттери Мансур кызы Нурия 1-чи орунда, Жыргалбай кызы Айгерим, Акылбек кызы Кундуз 2-чи орунда, Роза Базарбаева, Айзирек Муратова 3-чү орунда ээлешип, диплом, акчалай сыйлык менен сыйланышты. Ошондой эле 11 катышуучуга кызыктыруучу акчалай сыйлыктар берилди. Бул жерде сергек жашоо жана спирт ичимдиктердин, наркотиктин зыяндуулугу туурасында айтып кетемин. Бул жерде сүрөттө карасак, мурдакы сигаретке караганда азыркы вейптин 2 эсе зыяндуулугун чагылдырган. Азыркы бизде жаш эткенчектерибиз ушул вейптин колдонуусу канчалык деңгээлде зыяндуулугун көрсөтсө болот. Бул сүрөтүмдө мен чагылдырган себеби сигареттин башталышы көптөгөн кылмыштарга, көптөгөн зыяндуулукка, акырында өлүмгө чейин алып барышын көрүп турабыз. Бул жерде ошол нерсени чагылдырып кеткем.
Ошму жаштары сергек жашоо үчүн сүрөт көчмө көргөзмөсү старт алды. Бул көчмө көргөзмөбүз ноябрь айында жарыяланган. 1 айлыктын алкагында уюштурулуп жатат. Билесиздер, ноябрь айында маданият кызматкерлеринин күнү, жаштар күнү, ошондой эле студенттердин эл аралык майрамы бар. Биз ушул майрамдарды өткөрүү максатында атайын ушул айлыкты жарыялаганбыз. Бул айлыктын жарыялаганыбыздын негизги максаты жана милдеттери жаштар арасында сергек жашоону пропагандалоо, кылмыштуулукту алдын алуу, кесепеттерин жоюу. Бул жашоодо негизи адам баласы төрөлгөндөн бери ак кара ар дайым бирге жүрөт да. Вот ошол жолду адам баласы өзү тандап алат. Если ал чылым чегип жаш мезгилинен жаман ичкиликке берилип жашаса, анын натыйжасы эмнеге алып келет? Ошол нерсени мен сүрөттө чагылдырып бердим да. Мисалы ошонун аягы трагедия болот, ар кандай жаман нерселерге алып келет да. Эгерде адам баласы спорт менен машыгып, ар дайым сергек жашоого умтулуп, билим алса, анда анын жашоосу позитивдүү болуп, жакшы маанайда өтөт да. Ошол нерсени сүрөттө чагылдырып, адамдарды мондай ошол нерседен алыс болууга, жакшы жолдо жүрүүгө үндөп кеттим да. Ошмунун туризм боюнча билим берүү окуу пландарынын энергияны жана ресурстук натыйжалуулукту интеграциялоо жана илгерилетүү аталышындагы тегерек стол өттү. Анда Перетто долбоорунун жана туризм академиясынын эксперттери, кызматташтыктын багыттары жана көз карашы, окуу программаларын жаңылоо жана меймандостук жана туризм тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча презентацияларды жасашты. Европа биримдиги каржылаган Перетто долбооруна Кыргызстандагы 2 жогорку окуу жай, туризм академиясы жана Ошму пилоттук негизде кирген. Ийгиликтүү ишке ашса, башка туризм адистиктерин даярдаган жождорго киргизилет. Туризм багытындагы адистерди даярдоо эртең студенттер менен жолугушуу, аларга да толук эксперттер өздөрү болуп аткан процесстерди, болуп аткан жаңы технологияларды окутат. Андан кийин биз өзүбүздүн предметтердин кайсыл жерде, кайсы багытта окутуу боюнча булардан маалымат алып калабыз. Экинчи этап бул болсо толук кандуу ишке кирет. Бул илимий иштерде, бүтүп аткан квалификациялык иштерде ушул боюнча изилдөөлөрдү алып баруу. Бул негизинен рынокко биздин студенттер, бүтүрүүчүлөр рынокто талабына ылайыктуу бүтүрүү үчүн биз ушул багыттагы долбоорго пилоттук деңгээлде катышып жатабыз. Ноябрь Түндүк Америкада ыраазычылык күнү. Бул күнгө карата Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде майрамдык иш-чара болуп өттү. Салтанатка окуу жайдын окутуучулары жана студенттери катышты. Кечеде орус, англис, кыргыз тилдеринде ырбийлер аткарылып, тайпалар аралык мыкты дасторкон, мыкты стен газета жана ошондой эле Bizde 3 türde konkursumuz, Stен газетанын конкурсу, кийимдин конкурсу,
Анан столдун конкурсу. Өзү бүгүнкү майрамдын, бүгүнкү столдун майрамдын символу индейка деп эсептелет. Индейканын ордуна биздикилер жөн эле башка үй тогун, грилдерди алып келип коюшуп атат. Студенттердин майрамы. Мен ойлойм, бул майрам эгер максатына жетсе, биздин окуу тарбия ишибизде натыйжабызды көрсөтүп атабыз деп ойлойм. Биз психология бөлүмү студенттери атайын ушинтип дасторкон жасаттык. Негизи бул жакта көрүп турганыңыздар эле кыргыздын улуттук тамактары жок. Анткени бул майрам расылкуна американскийлердин майрамы болгону үчүн биз 20 кылымдагы америкалыктардын дасторконун жасап көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Коммуникациялар кафедрасы ар жылы ушул иш-чараны өткөрүп атат. Бул деген жаратканга сыйынуу, табынуу, ага ыраазычылык билдирүү майрамы. Бул эми Америка Кошмо Штаттарынын ага чектеш өлкөлөрдө белгиленет. Бүт дүйнөлүк масштабка өтпөгөнү менен бул жакшы жөрөлгө болуп калды. Сексен 5 жаштагы студент Мамат Кулматов окуу акысын төлөөдөн бошотулду. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 1-курсунун студенти 85 жаштагы Мамат Кулматов окуу акысын төлөөдөн бошотулду. Буга чейин айына 2500 сом төлөп, шарты жок патерде жашап жаткан аксакалды окуу жай, жатакана менен да камсыздады. Буга чейин Ошмунун Үмүт телестудиясы Мамат Кулматов боюнча материалдарды да жарыялаган. Анда ал 76 жашында Аравандагы медициналык колледжге тапшырып, 79 жашында аяктаганын. Ошмуга 1959 жылы биохимия адистигине тапшырып, бирок ошол мезгилдеги турмуштук кыйынчылыктардан улам окуусун аяктай албай калганын айткан. Быйыл окууга тапшырууну чечип, үй бүлөсүнүн колдобогонуна карабай билим алып жатканын билдирген эле. Мекатан 2022 сынагында алдыңкы орунду Ошмунун командасы алды. Бишкекте өлкөдөгү программисттер арасында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн инклюзивдик коом долбоорунун алкагында Мекатан 2022 сынагы өткөрүлдү. Ага Ошмунун математика жана информациялык технологиялар факультетинин программист окутуучулары Султан Камалов, Сыймык Равшанов жетектеген студенттер командасы катышып келди. Сынакта Чүй, Ош, Нарын, Ысык көл, Талас облустарынан иргелип, конкурстун негизги шартына ылайык 72 саат ичинде командалар балдардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоо сапатын жакшыртуучу, жеткиликтүү жана ийкемдүү өздөрүнүн продукциясын жасашты. Ошмунун командасы переводчик жестов аталышындагы программа жасап, 1-орунду багындырып, $1000 акчалай сыйлыкка ээ болушту. Ошмуда СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата маалыматтык кампания башталды. 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата окуу жайдын факультет колледждеринин студенттерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мында Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү борборунун адистери, медицина факультетинин эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар кафедрасынын окутуучулары студенттерге жугуштуу илдеттин алдын алуу, коргонуу жолдору боюнча маалыматтарды берүүдө. Ошондой эле катышуучулардан жеринде СПИДке карата анализдер алынууда. Бул иш-чара окуу жайдын бардык структураларында өткөрүлөт. Максат студенттерди жугуштуу илдет боюнча маалымат менен кабардар кылуу. Иш-чара 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата жарыяланган. Ошму жаштары сергек жашоо үчүн 1 айлыктын алкагында уюштурулган. Санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктар үчүн таза, айкын келечек курууга багытталган иш-чара Ошмуда өттү. Бул багытта Ошму Европалык Союз менен биргеликте тыгыз иш алып барып келет. Алсак санариптештирүүгө жана IT тармагына багытталган Дики конуш долбоору, жаш табышкер жана толеранттуулук долбоорлору учурда Ошмуда иштеп жатат. Бул долбоорлор коомчулуктагы айрым көйгөйлөрдү жеңилдетүүгө, университеттен соода-экономикалык, маданий-гуманитардык тармагын алдыга жылдырууга багытталган. Алдыда бул тууралуу маалымат.
Европалық Союзда қаралған Erasmus Plus сияқты академиялық мобильдүүлүк программалары да Ош мамлекеттик университетинде ийгиликтүү ишке ашууда. Кыргызстандагы Европалық Союз менен эң жакын жана көптөгөн долбоорлор аркылуу кызматташып жаткан мамлекеттик университет катары Ошму мындан ары дагы ошол Евросоюз менен кызматташтыгын дагы тереңдетип, соода экономикалык болобу, маданий гуманитардык тармакта болобу өзүнүн ишин алдыга жылдыра бермекчибиз. Ошмунун педагогика кафедрасы тарабынан уюштурулган дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде акыл эмгек маданияты окуу методикалык семинар өттү. Семинарды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Лейлектеги номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, Энелер мектебинин негиздөөчүсү Гапыр Мадаминов жана педагогика кафедрасынын башчысы Гүлмира Жутанова өтүп берди. Анда окутуучуларга билим берип, тарбиялоодогу жаңыча усулдар, адамдык баалуулуктар, баланын билим алуусундагы ата-эненин, мугалимдердин ролу боюнча маалыматтар менен бөлүштү. Студенттер, магистранттар, аспиранттар жана угуучулар катышып, өздөрү кызыккан суроолорго жоопторду алуу менен маалыматтарга ээ болушту. Гапыр Мадаминов мындан 25 жыл мурун өлкөнүн түпкүрүндө, Баткендин Лейлек районундагы Тажикстан менен чектешкен аймакта өз демилгеси, аракети менен өзгөчө билим уясын курган. Аны менен бирге өзүнүн автордук сабактарын иштеп чыгып, окуучуларды уникалдуу методика менен окута баштаган. Бул методиканын арты менен номер 3 эксперименталдык гимназиянын окуучулары республикалык олимпиадада байгелүү орундарды ээлеп, ЖРТнын жыйынтыгынын орточо көрсөткүчү боюнча Бишкектеги менчик мектептер менен тең тайлашып келе жатат. Ал эми гимназиянын бүтүрүүчүлөрү 3/4 бөлүгү АКШ, Япония, Туркия өңдүү дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө билимин улантып иштеп жатышса, дагы бир бөлүгү медициналык академияда бекер билим алып, ардактуу кесипти аркалап жүрүшөт. Белгилүү окумуштуу педагогика боюнча жождор жана мектеп мугалимдери үчүн окуу китептерин, усулдук колдонмолорду кыргыз тилинде биринчи жарыкка чыгарган Илимпоз Бекенбай Апышевдин 90 жылдык мааракесине арналган илимий практикалык конференция педагогика жана психология факультетинде болду. Ага Ошмунун илимий иштери боюнча проректору Руслан Арапбаев, Лейлектеги номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Мадаминов, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен өкүлдөр, педагогика кафедрасынын окутуучулары катышты. Илимий практикалык конференцияда Апышевдин бейнесине арналган анын педагогикалык ишмердүүлүгү, эмгектери боюнча докладдар окулду. Бекенбай Апышев 1974 жылы Москвадагы СССР педагогика илимдер академиясында кыргыз агартуучуларынан биринчи болуп элдик педагогиканын материалдарынын негизинде кандидаттык диссертациясын коргогон алгачкы окумуштуу. Ал эми 1993 жылы профессор намына ээ болгон. Педагогика илими боюнча бир топ баалуу китептердин автору. Апышев педагогика илимине ийгиликтүү салым кошуу менен Ошмунун өнүгүшүнө зор пайдасын тийгизген. Ош мамлекеттик университети уюштурган Кыргыз ырлары чет өлкөлүк студенттердин аткаруусунда аттуу эл аралык фестиваль Ош улуттук драма театрында өттү. Салтанатка Кыргызстандын 8 жогорку окуу жайларынын студенттери катышты. Командалар саламдашуу, кыргыз улуттук ырларын, бийлерин көрүүчүлөргө тартуулашты. Фестивалдын соңунда жеңүүчүлөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын жана Ош мамлекеттик университетинин сыйлыктары менен сыйланышты. 25 ноябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын 33 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы жана Ош мамлекеттик университети уюштурган Кыргыз ырлары чет өлкөлүк студенттердин аткаруусунда аттуу эл аралык фестиваль болду. Салтанатка Кыргызстандын 8 жогорку окуу жайларынын студенттери катышты. Фестивалдын максаты чет өлкөлүк студенттердин мамлекеттик тилге болгон сый-урматын арттыруу жана улуттар аралык биримдикти чыңдоо.
Биздин Кыргыз Республикасында билим алып жаткан чет өлкөлүк студенттердин кыргыз мамлекетине карата урмат сыйы, мамлекеттик тилге карата болгон көз караштары, ар бир ыр аркылуу, ар бир чыгарма аркылуу, ар бир аткарып жаткан өзүнүн жоопкерчилиги аркылуу мамлекеттик тилге болгон урмат сый жана улуттар аралык биримдик деген негизги маселе биринчи орунда турат. Tanışudan başlayıp iyilik taziminin biz sizlerge Buras деген atımızdı taktaylı. Иш-чарада командалар саламдашуу жана ошондой эле кыргыз улуттук ырларын, бийлерин көрүүчүлөргө тартуулашты. Фестивалдын соңунда жеңүүчүлөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын жана Ош мамлекеттик университетинин сыйлыктары менен сыйланышты. Сиздер Үмүт телестудиясында даярдалган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Аны мен Адина Асылбекова алып бардым. Эфирде Ош мунун бардык